Улуу урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго кайрылуу. Улуу урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизге кайрылуу жазуубуздун себеби Чүй облустунун Москва районунун Спартак айылынын элинин атынан ошо Элет көйгөй коомдук бирикмесинин куратору болуп иштейм, Назарова Жамал. Мен сизге кайрылуумдун себеби бизге дагы мына күтүүсүздөн келген коронавирус деген баленин айынан эл тынч, эчтекени ойлобой жаткан. Биздин кыргыз элибиз кеңпейил, ачык көңүл, көп деле нерсе көйгөйлөрдү каттап албаган элбиз, тынч элбиз. Бизден да мына Кыргызстанга келиптир деп көйгөйлөр, кокусунан бул карантин, вирус жетиптир деген кабарды уккандан кийин, үйдөн чыкпагыла дегенден кийин элдин колунда барлар баарын камданып алды. Колунда жок айылда, колунда бары бар, жогу бар. Ушул айылдын эли аябай кыйынчылыкка учурагандары бар. Барып аптекаларга барсаң, жетиштүү дары дармеги жок. Кайсы аптекага кирсең түгөндү, кайсы аптекага кирсең түгөндү. Жок дегенде 10 сомдук масканы да таппай койдук биз. Мейли эми ал масканы деген колдо да тигип, балдарыбызга эми айылда колдон келгенибиз ошол. Башка жерлерде мына элдин баары жардамдашып, биздин кыргыз эли ушундай болуптур, ушундай вируска каршы деп, даже биздин медиктерде кийимдер да жетишсиз дейт. Бул эмне деген шумдук билбеймин. Урматтуу биздин ажообуз, биз сизди эл урмат менен шайлаган, сизге ишенип сайлаган, сиз биздин президентибизсиз. Биз сизден үмүт кылабыз. Жана ошондой эле мына жогоруда отурган биздин чиновниктер бар. Алар деле эл үчүн, жер үчүн жанын берип, колунан келген жардамдарын кылса болот. Бизде айыл жеринде мына жер айдаш керек, эгин эгиш керек. Эл эч жака чыга албай калды. Колунда баары алды, жогу калды, отурат бир Алладан деп коюп элечи. Эми ошолорду бир волонтерлор барбы, башкасы барбы келип, кимдин алы кандай деп бир анча-мынча сурап турса, колунан келген жардамын кылса, жок дегенде балалуу үйлөр бар, биринчи, экинчи даражадагы майыптар бар, ошолорго жардамдарын тийгизсе, булар да ишеним менен жер айдаш керек, эгин эгиш керек. Бул да кокустан келген вирус болуп калды, үйдөн чыкпагыла дейт, каяка барышын да билбейт. Мына көбү кредит алган, кредиттерин эми кантип алар төлөйт. Даже Россия башка жактан дагы өз элдерине кайтып келип атышат, ошо ишенген балдары. Биздин алакандай ушул кыргыз элимде элге окшош биз миллиард эмеспиз, 12 миллион эмеспиз, 6-7 миллион элбиз. Андагы 3-төн 1 бөлүгү бүт чет жакта. Эми ошону сактап калууга биздин чоңдор, ажообуз биригип туруп бардык жетиштиктерди жеткизип, мынандай чыкпагыла, бүт баары бар деген менен дагы эле ошо тартыштыктар болуп атат. Бул башталган эле ушул. Дагы кандай болот, аны ким билет? Урматтуу Сооронбек Шарипович, ошолордун кредиттерин дагы жеңилдетип берсеңиз, бир 2-3 айга кичине нарак жылдырып койсо, элиңиздерди ойлоңуздар. Кудайга шүгүр, ошончо элдин ушул биздин отурган креслодо отурган депутаттарыбыздын ошолордон деле суранып кетет элем. Элин ойлоп койсо, жерин ойлосо, тынчылык болот, аманчылык болот. Буюрса ынтымактык менен бүт баарын Кудай буйруса жеңебиз деген үмүттөбүз. Бул Алладан сурасак баары Алла бизге берет бул нерселерди. Ошон үчүн мен айтып кетер элем, урматтуу ажообуз. Ушул менин өтүнчүм дагы, кайталап эмнени айтмакчымын. Мына биздин жаш балдарга алып аткан эң кыйын болуп атат эми маселелер. Ушу мен да кайталап кетет элем, дагы айтып кетет элем. Ушул жаңы төлөгөн келиндерди, ушу балдарды ойлоп койсоңуздар, батыраак ошолорго ошондой бир пособиясын,
Jo törөгөн kelinlerge oşo kapitaldарын oşulardy esepdep çykaryp berseňizder, men de oşoga koşulyp kedetilem. Eldim bar oşoga dürbeleň, Hudaý buýursa bar oşo kolunu topdop berişken, dagy sizlerge jetkizeriz degen ümmitdebiz. Hazır bizde aýaga kıýlantyryp atkan uşul virus jönünde bolup atat. Hudaý buýursa baryňyzlar topdoşup, deputatlarybız kolunda barlar el üçin, jer üçin ынтымактык menen, birimdik menen işlese bary jakşy bolat degen ümmitdemин. Dana sizge urmat menen, siz menen ümmitlenip, bizdin elimiz sizge kaýrylуу jasap jatat. Bizdi ugup goýgonuňuz üçin çoň rahmat.